Түрдүү спектакльде роль жаратып эми сыймыктуу жыйынтык келген учур. Кызыл килем, фотографтар менен операторлор жана гүл сунган көрөрмандар, көңүл сергиткен музыка жаңырып, жалгыз аткаруучудан турган саксофон оркестр көңүлдү бурат. Ко мне звонили друзья. Досторум, тааныштарым чалып, орун ээлеп коюун өтүнүшөт. Себеби биздин премьераларга билеттер бир ай мурун таланып кетет. Премьеры. Наконец-то мы начали ремонт в театре. Акыры биз оңдоп түзүүнү баштадык. Августта иштер бүтөт. Пландарыбыз жөнүндө айтсак, албетте көбүрөөк спектакль койгубуз келет. Чыңгыз Айтматовдун юбилейине карата спектакль коебуз. Ну, о планов громадье. Жабылуу аземге карата кызматкерлер үчүн дагы бир жагымдуу көрүнүш. Фойеде эмгек жамааттын сүрөт галереясы ачылды. Сүрөтү бул жерге илингени артисттер үчүн сыймыктуу учур. Өзүнүн портрети менен сүрөткө түшүп, кубанычтарында чек жок. Эдуард Арягин. Кеченин башкы иш-чарасына кезек жетти. Театр артисттери, сахна артында иштеген көркөм жетекчи, жарык берүүчүлөр, үн режиссерлору, костюмерлер менен гримдөөчүлөр жана эсепчилер ысымынан чакырылып, сахнадан сыймыктуу басып өттү. Арасында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, эл артисттери сыяктуу жогорку деңгээлдеги сыйлык ээлери бар. Костюмерный цех, заведующая. Жүрөк толкуткан учур. Артисттер алгачкы театр жылдызы сыйлыгына ким татыйт экен деп кызыгып демин ичине катып турушту. Сыйлыкка 4 номинация боюнча 10 талапкер көрсөтүлгөн. Алар 88-чи чыгармачыл сезондо коюлган 8 спектакльде өзгөчөлөнгөн артисттер. Звезда театра 2023 года. Лучшая женская роль второго плана. Вера Анисимова. Я благодарю всех. Мага добуш бергендерге ыраазычылык билдирем. Мен абдан кубанычтамын жана өзүмдүн актёрдук сүйүүм менен жооп кайтарам. Своей актерской любовью. 88-чи чыгармачыл сезондо Чыңгыз Айтматов аттындагы Орус драма театры 8 спектакль менен репертуарын жаңылаган. Драма, мюзикл, лирикалык комедия жанрында спектакльдер көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгүнө айланып, элдин театрга агымы күчөдү. Кечеде сыйлыктар көрүүчүлөр арасында дагы ээлерин тапты. Кант шаарынын тургуну Людмила Пешковага 89-чу чыгармачыл сезонго абонемент берилди. У меня есть свое. Өзүмдүн катарым, орундугум бар. Мен дайыма келип акысыз спектакль көрө алам. Сыйлык мен үчүн күтүүсүз болду. Кийинки сезондо репертуар 9 спектакль менен толукталат. Театр 2 айдан кийин тагыраагы сентябрда 89-сезонду ачат. Сайфудин Мурзаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.